Менин бетин кургап, майланышып, угри басып жатабы. Сага жардам керекпи? Анда мен, Чолпон Талипбек, силерге гирсамын сунуштайм. Ассаламу алейкум достор, New TV шоу программасы түз эфирде. Бүгін мен Арсен Султанов, бардыңыздарга ысык салам. Негизи шоу бизнесте эки жаңылык менен кубанса болот экен. Биринчисинде жаңы ырчы келди десе, экинчисинде ушул ырчы жаңы премьера менен, жаңы клиптер менен тартуулайт экен. Келген бизге меймандарыбызга жаңы клиптерин, эксклюзивдүү клиптерин бүгүн силерге тартуулайт. 8 жылдын жүзү болду мынакей. Чолпон Талипбек жана Керим Касымалиев бүгүн бизде онута. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, маана кандай? Маана жакшы. Эми Чолпон, карап туруңуз. Нон-стоп ушул командасы чачыргандан кийин жаныңызга Керим мырза пайда болгону ойлоп калышы мүмкүн. Керим мырза ким депчи? Керим мырза мен менен чогуу окуган, менин досум, оператор мыкты. Керим Касымалиев менин алгачкы клипимди тартып берген адам. Жаңы клип боюнча барды кызык калыш керек. Эмне болгон клип? Сценарий кандай? Мен клипти көргөндө бирок эң башкысы ваннада сизди жатканыңызды көрдүм. Жуунуп атканыңызды, ваннада жуунуп атканыңызды. Клиптин идеясы менин сиңдимдики, Медина Талипбек, ал актриса, ал дагы оператор болуп окуган. Биз бирок режиссер болуп калды. Бирок режиссер болуп калды бул клипте. Ушундай команда менен чогуу ушул клипти тарттык. Оператор Керим болду, режиссер менин сиңдим Медина, ал эми мен аткарып тартылып бердим. Бул ошондой үй бүлөлүк бизнес болду. Достор, силер да WhatsAppка кайрылып жазыңыздар, бардыңыздар. Балким суроо барбы? Балким келген меймандарга кабыл тег болсо, бардыңыздардан күтөбүз. 772 98 70 07 сандары. Эгерде түз байланышка чыгам десеңиздер 56 56 72. Бардыгы сиздин колуңузда, чалыңыздар, күтөбүз. Эми Чолпон, мен оюмча эми бардыгы азыр бул клип боюнча эми айткандан кийин баары күтүп калыш керек. Бул клип кандай болду экен деп. Бирок эң башкысы бул клипте кара жана ак өңгөрү кошулду. Эмне себептен? Клиптин идеясы пайда болгондо эле ушундай концепция мага Медина сунуштады. Ушундай тартсак жакшы болот деп мен ал идеясын колдодум. Ушундай эмне үчүн ошо? Эмне үчүн? Эми мындай клиптерди биз эми чет мамлекеттен көргөнбүз, чын айтканда. Ошол эле чет мамлекеттерде кара, анан кийин ак өңдөрдү кошуп, өзү клиптерин чыгарышты да. Эмне үчүн сиздерде ушундай концепция? Стили боюнча жакты. Азыр көрөрмандар көрүп, өздөрү деле түшүнүшөт болуш керек. Абдан мындай өзгөчө клип болду деп айтсам жаңылыш болбойт. Эми Керим мырза, ушул клипти тартып жатканда эми биз Чолпондун мүнөзүн билбейбиз да кандай экенинчи. Кыйнаган жокпу сизди? Мынтип тартып бер мага, мындай кылып бербейсиңби деп. Чынын айта берди. Эми чындыкты айтып алыңыз. Убакыт бар. Кыйын жумуш болбойт деп коет негизи. Клиптен чын эле кыйналдык. Мисалы, ванныйды толтуруш үчүн биз чакалап ташып жүрдүк. Сууну? Муздак суу? Айрыстандо кызык суу түгөнүп калган. Муздак суу ташымай болуп калды. Мейли булар ташты, мен ал сууга кирбедимби? Азыр бирок ошол ваннага кантип кирдик? Клип боюнча барды кызып калыш керек. Азыр баары ошол клипти көрөбүз. Ваннада Чолпон Талипбек кантип түштү? Ал муздак суу болчу достор. Баарыңыздар дал ушул клипке назарыңыздар бурабыз. Анан кийин программабызды улантабыз. Эч кайда алсаңыздар. Эми бир аз клиптен алыстайбыз дагы. Чолпон, клиптен алыстайбыз. Азыр бизде телегөрүүчүлөр билет, келген меймандарды биз жөн кетирбейбиз. Азыр оюндарыбыз бар. Керим мырза, даяр болуңуздар. Эми алгачкы оюнубуз бул кайсыл жылдыз деп аталат. Эми шоу бизнесте жүргөндөн кийин жылдыздардын баарын таанып болушуңуздар керек. Азыр биз сыналган жылдыздардын сүрөтүн чыгарып беребиз. Бирок алардын беттерин биз смайлик менен чаптаганбыз. Сиздин максатыңыздар кайсыл жылдыз экенин табышыңыздар керек. Аракет жасайлы. Даярбыз. Бизге анда эмесе алгачкы сүрөттөр чыгарып берсин, кайсыл жылдыз болушу мүмкүн. Азыр Чолпон жана биздин келген Керим табып көрүшсүн. Кеттик. Ойлонобуз Чолпон. Бул ким? Бул Кыргызстандын жылдызы. Бул Кыргызстандын жылдызы. Учурда белгилүү. Бойдок. Ким билет? Ким билет аны? Мен оюмча мындай костюмду мен 3 мырзада көргөм. 3 мырзадан. Кыргыз шоу бизнесинде. Гүлжигитте, Максатта, анан Арсенде. Үчөөнүн бирөө. Бири-биринкин кийип жүрөт балким. Арсен деп ойлойм мен. Сиз Арсенди ойлойсуз. Сиз Чолпон? Мен дагы Керимди угуп Арсен деп эле айтайын. Азыр аны биз туура жоон чыгарып көрөлү. Эгерде таппай калсаңыздар, бүгүнкү программадан биз дагы оюндарга сиздерге кошобуз, Мейли. Даярбыз. Даярбыз. Анда берсе бизге туура жоон чыгарып берип койсун. Бул ким болушу мүмкүн? Бул максат. Мен оюмча азыр сизди көрүп алып, аябай жинденип жатса керек. Кантип мени пиzzам таппай калдым. 8 жыл мени ырдап деп. Макул, бул башталышы. Кийинки сүрөттөр бар, Чолпон. Кийинки сүрөттөрдү чыгарып берсин, Керим мырза экөө табып көрсүн. Ким деп ойлойбуз муну? Ким?
Аябай капаланып жатат сүрөттө. Жоқ болып кетті ғой. Паспортқа түшкөнүндөй сүрөт экен го. Паспортқа түшкөн эле сүрөт бул негизи. Интернет булагынан алганбыз. Бетин балчайта чоң смайлик менен чаптадык. Эми силер табышыңыздар керек. Бизге дагы бир жол чыгарып берсин азыр. Бир ирет көрүп алалы кайсыл жылдыз экенин. Кыргызбы бул? Кыргыз эле, башка улуттар эмес. Айым. Айым, ооба, мырза эмес. Ким, чолпон? Жардам берейин. Мен эмес. Сиз эмес. Жаш. Учурда жакшы окуйт. Ырчы дагы болуп эмгектенет. Жакшы ырлары бар. Интернет аркылуу белгилүү болгон. Же Аяна, же Айыма болуш керек анда. Айыма менен Аянынын эмне өзгөчөлүктөрү бар? Кара тору, Аяна. Ошон үчүн Аяна го болуш. Эми буга чейин мынакей Макс Адырбековдун бизден пижамасы, бул жакта футболкасын карайлы. Айыманын ушундай футболкасы барбы? Билбейт экенмин, азыр ар бир эле кыздын ак футболкасы бар болуш керек. Анда Аяна Касымова. Аяна Касымова керим сиздики, Сиздики? Аяна Касымова. Аяна Касымова. Бизге анда туура жообун чыгарып берсин. Балким Айыма. О, Аяна. Касымова. Туп-туура бул 1-0. 1-1. Бизде 1, силерде 1. Бирок акыркы мүмкүнчүлүк бар. Акыркы сүрөттү чыгарып берип койсун. Бул жакта кайсыл жылдыз болушу мүмкүн. Бул мырза. Айым эмес эми. Учурда белгилүү. Жакында эле үйлөндү. Үйлөндү? Бул жакшы неме экен, Жакшы жаңылык экен, ооба. Балдары барбы? Эстеңиз. Жакында үйлөнсө анда балдары жок да. Жок, жакында бул 1,5 жыл деле жакында деп эсептелме. Жакында балким эми 1 жылдан кийин балалуу болушат. Жакында ким үйлөндү? Жакында Омар үйлөндү. Дагы ким жакында үйлөндү? Керим, сиз айтып көрүңүзчү. Бирок бир караганда сизге деле окшош экен. Ушундай пиджамыңыз бар беле? Гүлжигит окшойт бул. Гүлжигит ойлойсуз. Чолпон, сиздики? Жок, Гүлжигит эмес болуш керек. Гүлжигит болуш керек. Ким айтып көрөсүз? Мынакей. Арыкчылардан ким бар? Келиңиздер. Буга чейин кара тору деп бөлсөк, эми арык жана толук деп бөлөлү, Кимдер арыктарга кирет? Бирөөнүн ушундай фотосессиясын көргөндөй болуп атам да, азыр эстеп албай атам. Келиңиз, онго чейин санайын анда. 1, Ай, Керим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Гүлжигит окшойт. Бул албетте сиз таппай алдыңыздар. Бул белгилүү ырчы, белгилүү. Жакында эле үйлөндү. Бизге туура жооп чыгарып берип койсо, бул ырчы Омар. Мен айтпадым беле. Сиз айтпайсыз, мынакей Омар болчу. Мен Омарга такталам. Силер тапкан жоксуңар дегенде мен өкөтөн туура эмес болуп калды го деп ойлоп калдым. Мен ошончо айттым. Ошон үчүн дагы бирөөнү берди. Акыркы жооңуз дедим. Достор, эгерде силер да тапсаңыздар, WhatsApp номерине жазыңыздар, баарыңыздар күтөбүз. 565672. Бул шаарыбыздын коду дагы 0312. Ушул сандарды терип, түз байланышка чыксаңыздар болот. Балким келген меймандарга суроо узатасыз, балким ырдап бересиз, балким калоо тилектер. Бул сиздин көз каранды. Эми, Чолпон, 2-1 болуп калды. Негизи жашоо ушундай бир татаал экен, кээде утулабыз, кээде утабыз дегендей. Бирок бунусуна биз утук дагы, азыр бизде оюнубуз бар. Бул оюнду негизи көпчүлүктөр ойной элек. Бул оюнга мен оюмча сиз эле татыктуу болушуңуз керек. Азыр түз эфирден жалпы телегөрүүчүлөр бизден эксклюзивдүү жарнаманы көрө алат. Негизи эми сиз дагы телеканалда иштегенсиз. Жарнама окуганды билесиз болушуңуз керек. Азыр мен сизге жарнама берем. Сиздин максатыңыз ушул жарнаманы окуп, бул камераны карайсызгы образга киришиңиз керек. Образга. Аракет жасайын. Кеттик анда. Сахнада Чолпон Талипбек. Жарнама айтат сахнада. Сенин бетиң кургап, майланышып, угри басып жатабы? Сага жардам керекпи? Анда мен, Чолпон Талипбек, силерге гирсамын сунуштайм. Гирсамын баштан көздөн садага. Сонун баштан көздөн садага. Бетиңиздерге угри чыкпасын. Бирок кийинкиси бар. Кийинкисин дагы? Кийинкиси бар. Кийинкиси мындан татаал. Мейли. Чоң экен, көрдүм. Кыздар, саламчык. Ушундай ызгардуу суукта, үшүп, калчылдап жатсаңар, силерге Чоң апа компаниясы жаңы заманбап жүн байпак тартуулайт. Бул байпакта Индиянын жыпар жыттуу одеколондору колдонулган. Ошондуктан конокко баргандан уялбайсыз. Жашоо керемет, Чоң апа компаниясы.
Бул Чолпон Талипбекке тиешелүү компания. Чоң рахмат сизге. Сонун. Рахмат. Керим мырза, менде ушул учурда суроо пайда болду. Негизи биз билген эле буга чейин көп тасмаларды сиз дагы тарткансыз. Канча клиптерге сиз дагы ушундай режиссердук милдет аткардыңыз? Канча жака оператор болуп эмгектендиңиз? Канча клип, канча кино тасма? Кино тасма негизи меники бирөө эле. Бирөө эле. Как коюучу оператор болду. Туман кино тасмасы. Анан көбүнчө роликтер, клип Ненанын бир клибин тарткам, анан Музаон тобунун дагы бир клибин тарткам да. Эң биринчи клиби болуш керек менимче. Пландар боюнча, мисалы да кандай клиптер, мынакей бул эми Чолпон Талипбектин тарткандан кийин, менин оюмча эми заманбап болуп чыкты. Дагы эми өзгөчөлөрүн дагы кандай кылып тартайын деп атасыз? Балким жана бир Snoop Dogg'нарлар бар эмеспи? Рэп стилиндечи, машиналар секиртип, балким ошондой. Эң негизгиси ырынан зависит да. Ыры кандай болсо ошого жарашыктуу ойлонобуз да. Эми ойдо бар, аябай мындай бизде жок, именно бизде эч ким көрбөгөн клиптерди тартканга. Эми биз болсо ушул мынакей Чолпон тартылып келгенден кийин байкадык, кадр сыртында көп кызыктуу окуялар болот да. Мисалы балким ушул эле биздин актрисалар же актерлор мүнөзүн көрсөтүшү мүмкүн. Мени мынтип тартып бер, тигинтип тартып бер деп. Бардыгына чыдаш керек. Сиздин учурда кандай ушундай окуялар болду? Менден башка. Макул. Мындай окуялар кандай ырчыларды мисалы Чолпон мисалы иштеш жеңил эле да. Чолпон менен иштеш жеңил, мындай экөөбүз чогуу окуганбыз бир окуу жайда. Режиссерский окусам, мен кинооператорский жакта окугам да. Негизи ырчылар менен иштеш оңой эле негизи. Оңой. Аябай капризный мындай жолуга элек да андайларчы. Мага көрүнүп атат, аябай коркуп калган окшойсуз. Чолпон, биз билгендей эле мынакей Non-Stop командасы ажырагандан кийин, эми азыр сиз өзүнчө сольно ырдап баштадыңыз. Өзгөчөлүктөр кандай экен? Макс менен иштеген кандай экен? Өзүнчө иштеген кандай экен эми? Non-Stop дуэтинде биз 8 жыл эмгектендик. 8 жыл. Чынында эле 8 жыл 8 айда эле билинбей өтүп кетти. Анткени биздин группабыз абдан көп нерсеге алек болчу. Ырчылыктан тышкары алып баруучу катары, мен дагы ырчылыктан тышкары радиодо дагы эмгектенип калдым. Анан кийин бат эле убакыт өттү. Ал убакытта мен дагы очно университетте окудум. Анан кийин азыр ойлонсом 8 жыл чоң эле убакыт. 8 жылдан бери биз чынында эле жакын адам, бир туугандай эле болуп калдык. Бир классташтардай эле болуп калдык. Бирок сиз эми ушундай айтып аткандан кийин бирок Макс учурда чет мамлекетте эс алып атат да. Ооба. Эми неге сен эс албайсың деп айтайын деп атасың. Мен оюмча азырынча мен азыр иштешим керек. Анан кийин иштерди коюп, клиптерди телевиденияларга берип, анан кийин мен эс алам. Ажыраганда ыйландыңызбы? Жок, ыйлаган жокмун. Бул чечимге биз жайында эле чогуу келгенбиз. Биринчи контрактыбыз 3 жылга болчу, анан кийин 5 жылга уланттык, анан кийин дагы 3 жылга уланттык. Бул жолу контракт бүткөндө ушундай чечимге келдик. Эми биз өстүк, мындан ары дагы өсүш керек. Ошондуктан ар бирибиз өз жолубузду тандап, өз жолубузду таап кетишибиз керек. Эми биз билген эле бирок сиздердин проектиңиздер бар болчу, ушул чет мамлекетке чыгып, Жыргалаев программасы. Эми ким менен ал жака барып тартасыз? Ким менен чыгып? Жыргалаев программасы жөнүндө азырынча айта албайм, бирок ал уланат, албетте, буйруса, ооба. Азыр жаңы сезон башталат. Жаңы сезондо жакшы жаңылыктар болот. Сонун. Жакшы жаңылыктар менен кубанып бериңиз. Силерге келиптериңиздерге чоң рахмат. Клибиңиздер куттуу болсун. Эң башкысы буйруса ушул клиптен да мындан да чоң клиптер көрүп калалы. Бир гана Кыргызстанда эмес, Голливудда популярдуу болсун. Сизге Оскар тапшырсын, ушул жакшы клип болуптур деп. Ийгиликтер. Ой, рахмат. Чоң рахмат. Ийгиликтер каалайбыз. Керим мырза, чоң рахмат. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Кабыл тилектер болсо, телегөрүүчүлөргө айта кетсеңиздер болот. Дагы бир рет саламатсыздарбы? Сиздер менен бүгүн көрүшкөнгө абдан кубанычтабыз. Сиздерге клип жакты деген ойдобуз, ишенимдебиз. Ар дайым аман болуңуздар. Биз дагы сиздерди жакшы ырлар менен, жакшы клиптер менен кубантканга аракет жасайбыз. Керим. Ошо эфирде болгону кубанычтамын. Кийинки келечекте баарыңар ошо New TV каналына ийгиликтер каалап кетем. Изображение сапат болсун, иштериңер сапаттуу болсун. Туугандарыма салам.
Сонун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз болжо программабыздын сапарын улантабыз алгы. Эч кайда албай туруңуздар. Азыр кыскача жарнама, андан кийин 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы бар. Ага келген жылдыздарыбыз бар. Андан кийин биз келген кийинки меймандар менен тааныштырабыз. Ал жакта да кызыктуу оюндар болот. Буюрса